Акыркы айларда Жогорку Кеңеш өз ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда токтотушу мүмкүн экендиги тууралуу коомчулукта кызуу талкуу жүрүүдө. Бирок азырынча жогорку бийлик өкүлдөрү бул боюнча расмий комментарий бере элек. 19 февралда парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу шайлоо боюнча жаңы мыйзам тууралуу сөз кылып жатып, мөөнөтүнөн мурда эч кандай шайлоо болбой тургандыгын ачык билдирген эле. Шайлоо жөнүндө бир нерсени атайын расмий айтып коеюн. Биз кийинки шайлоо системасын өзгөртүп атабыз. Жаңы мыйзам долбоору сунушталып жатат. Бир катар биздин депутаттар бул мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Мамлекет башчыбыз урматтуу президентибиз менен да макулдаштык. Элге татыктуу, жарашыктуу мыйзамды кабыл алабыз деп мен үмүттөнөм. Ошону менен катар коомчулукта сөз болуп атат. Күзүндө шайлоо болот экен, парламент мөөнөтүнөн мурда кезексиз тарайт экен деген бунун бардыгы куру бекер сөз. Эч кандай шайлоо мөөнөтүнөн мурда болбойт. Баса белгилегим келет. Шайлоо эмдиги жылы өз убагында өтөт. Бир күн дагы, бир ай дагы мурун болбойт. Өз кезегинде болот. Парламенттик шайлоодагы, президенттик шайлоодагы өз маалында өтөт. Ошон үчүн коомчулукка расмий түрдө кайрылып коеюн. Ушундай коомчулукту мындай ар кандай удургуга салгандын зарылчылдыгы жок. Бардыгы пландаштырылган, сүйлөшүлгөн. Коомубуз, мамлекетибиз бүгүнкү система менен өсүп атат, өнүгүп атат. Андыктан биз ушуну камсыз кылышыбыз керек. Буйруса дагы 1,5 жылдан ашык кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекети үчүн Кыргыз Республикасынын бүгүнкү 7-чи чакырылыштын парламенти өзүнүн кызматына аягына чейин жетет буйруса. Эч кандай шайлоо мөөнөтүнөн мурда болбойт. Точка. Ал эми июль айынын башында министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дал ушундай эле позициясын билдирип, парламентти таркатуу тууралуу кептерди четке каккан. Вы там никто их не может распустить против их воли. Только если они сами решат самораспуститься и сократить свой срок, только тогда это возможно. Ошентсе да, биздин Жогорку Кеңештеги ишенимдүү булактардын айтымында парламент чынында эле сентябрь айында өзүн өзү таркатат. Жаңы шайлоо 2025 жылдын ноябрында өтөрү айтылды. Бул саясий кадамдын артында кандай максаттар жатканын азырынча так айтуу кыйын. Бирок соңку мезгилде айрым депутаттардын саясий процесстерге активдүү катышпай, коомдук маанилүү маселелер боюнча үн катпай жатканы коомчулукта ар кандай ойлорду жаратууда. Жогорку Кеңештин депутаты Искак Масалиев да өзүнүн Facebook баракчасында парламент жакын арада таркап кетиши мүмкүн экенин белгилеген. Биз депутатка байланышканыбызда мындай кептер депутаттардын арасында айтыла баштаганын билдирди. Мага бир киши айтты ушинтип. Жогорку Кеңештин депутаттарым айтты. Ошондо муктум анан кийинчи кыймылдар жакпай атат мага. Мен дос берчеста анча маалымат бар да. Мен мына Феликс ушул заматта чыгып депутаттар өздөрү кетсе жакшы болот эле. Ал киши президенттин жанында жүрөт. Анча айтып жатты го. Мен сунуш бердим президентке ушундай деп. Мына сага карта сунуш. Ошол кишинин постун окуп чыккан, бул эле президентке жазып бердим эле сунушту депчи. Мына сага. Ошол ошондой сөздөр го. Мен битирdim айттым. Мына 10 күн өткөн мисалы битет. Жумушка келебиз. Андан көрөбүз кандай болот. Ал эми Феликс Колов медиалардын бирине берген маегинде мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүнү өлкө жетекчилигине сунуштаганын ачык айтты. Анын айтымында президенттик жана парламенттик шайлоолорду бир убакта өткөрүү, уюштуруу жана каржылоодо кыйынчылыктар жаралат. Бул маселе боюнча биз Жогорку Кеңештин башка дагы депутаттарына байланыштык. Сиз уккандай мен угуп атам, бирок чындыкта кандай болгон пока белгисиз да. Анан буюрса сентябрда келели чыгабы, анан билинет. Негизи мындай негиз бар деп ойлойсузбу таратканда? Бирок мындай буга чейин дагы аябай дайыма жыл сайын
сентябрдын ушул жайында эмнегедир ушундай дайыма ушак болот. Анан кайра жумушка келебиз, кайра иштейбиз. Жылдын башында болобу, жылдын ортосунда, каникулдан чыкканда, каникулга чыгып баратканда ушундай дайыма болот да. Негедир билбейм, бирок чакырылыш башталган күндөн азыр тарайт деп кайра сөз чыгат, анан ушинтип боло берет да. Негедир бул жыл сайын болгон тенденция деп айтып койсок да болот. Бул ушак дайыма жүрөт. Сиз билесиз аны деле. Только Кудай билет. Сөз болуп атат интернеттен көрүп атам, конечно, бирок мындай болот. Анан таратат, анан тараткан эми ким таратман, парламент өзү тарайт да, өзү маселе бүтүрүш керек да. Негизи мындай негиз бар деп ойлойсузбу? Тараганга эч кандай мындан жакшы парламентти билбейм. Азыр эми кем бойлуу убакыт бар да дагы бир жыл. Депутаттар азыр каникулда, эл менен жолугушуу айы да болчу азыр август. Ошон үчүн мен көрө элекмин коллегаларымды. Негизи уга элексиз мындай сөздү. Бирок угуп атам жанакыдан. Мо сот сармактардан окуп атам үйдө. Мындай негизи негиз бар деп ойлойсузбу? Мен билбейм, чын айтайын, азыр ал жөнүндө ойлогон деле жокмун. Анткени азыр биз эл менен жолугушуп аткан убагыбыз, депутат болуп турган кезибиз, мандатыбыз бар кез, келечекти ойлогондо эмне. Мен өткөн күн менен келе жаткан күндү ойлонбойм да, учурчакты ойлоном. Буюрса ошол күн келе берсин, көрө жатабыз кандай болот, эмне болот. Пока билбейм, может сентябрда чыгып угаттырмын коллегалардан, бирок азыр көрө элекмин аларды. Биз Жогорку кеңеш тарайбы деген суроо менен Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Жайыл Руслановго дагы байланыштык. Ал мындай кептерди четке какты. Жок, кантип биз иштейбиз, андай маселе бизде эч кандай андай маселе каралган жок. Сиздерде дегеле каралган жок ал нерсе? Андай маселе жок бизде. Өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу саясат талдоочулардын пикирлери дагы айтыла баштады. Айрымдары бул жараян коомдук чыңалууну болтурбоо максатында же шайлоо системасындагы өзгөрүүлөрдү ишке ашыруунун жолу катары колдонулушу мүмкүн экенин белгилешет. Боюнча мен жазында Азаттыкка интервью бергем. Ошол интервьюда дагы күзүндө парламент тарайт, жаңы шайлоо болот деп айткам. Ошол менин сөзүмдөн кийин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламент эч кандай тарабайт, парламент өз убагына чейин иштейт, шайлоо өз убагында болот деп расмий парламенттин трибунасында айткан. Тилекке каршы бүгүн көп сөздөр ошо шайлоо болоору жөнүндө айтылып жатат. Тилекке каршы ушу Кыргыз мамлекетинин экинчи адамы жалпы журтчулукка, коомчулукка, кыргыз элине кандайдыр бир жалган же алдоо сөз айткандай болуп атат да. Менин оюмча толук мүмкүн ошо күзүндө жаңы шайлоо болушу ыктымал. Буга кандай негиздер бар деп ойлойсуз азыркы учурда? Эми буга бир эле негиз, бул саясий негиз. Азыр баягы саясий, мындайча айтканда, стабилдүүлүк, саясий күрөштүн жоктугу, оппозициянын кандайдыр бир жоктугу, жана эң башкы негиздердин бири бул президенттик шайлоо. Башкача айтканда, парламент жана президенттик шайлоо бир жылда болушу бул өтө чоң упуталдуу иш-чара. Мына ошого байланыштуу парламенттик шайлоону өзүнчө өткүзүп, анан келеки жылы мүмкүн алдагы убакыт тез аранын ичинде президенттик шайлоо өтөт деген ойдомун. Эскерте кетсек, 15 апрелде Жогорку кеңештин жыйынында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров 2027 жылдагы президенттик шайлоо 24 январда өтүшү мүмкүндүгүн билдирген. Ал ошондой эле парламенттик шайлоо 2026 жылдын ноябрь айына пландалганын айткан. 28 апрелде президент Садыр Жапаров президенттин жана Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө жаңы конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык президенттик шайлоо иштеп жаткан мамлекет башчынын мөөнөтүнүн аяктоочу жылдын январь айынын 4-жекшембесинде өтөт. Бул шайлоону Жогорку кеңеш 4 ай калганда дайындоого милдеттүү. Мыйзамда парламенттик шайлоо тартибине да олуттуу өзгөртүүлөр киргизилген.
Эми депутаттар толугу менен бир мандаттуу округтардан шайланып, партиялык тизме жокко чыгарылды. Өлкө 30 округка бөлүнүп, ар биринен 3төн депутат шайланат. Алардын бири сөзсүз түрдө аял болушу керек. Эгер кайсы бир депутат мандатын тапшырып кетсе, анын ордуна кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ордуна ошол эле шайлоодон кийинки орунду ээлеген талапкер келет. Бул чечим бюджеттик чыгымдарды кыскартуу максатында кабыл алынган. Азыркы жогорку кеңештин курамы 2021 жылдын күзүндө шайланган. Анын курамында Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары аркылуу өткөн. Жана 36 бир мандаттуу округтан келген депутаттар кирет. Парламент өзүн өзү таркатышы мүмкүн деген маселеге байланыштуу жогорку кеңештин регламентинин 140 беренеси эске салынат. Ага ылайык өзүн өзү таркатуу сунушу депутаттардын 3төн 1-нин демилгеси менен көтөрүлөт. Чечим кабыл алыныш үчүн депутаттардын көпчүлүгүнүн колдоосу талап кылынат. Эгер чечим кабыл алынса, президент 5 күндүн ичинде мөөнөтүнөн мурда шайлоону жарыялап, аны 45 күндөн кечиктирбестен өткөрүүгө милдеттүү. Кыргызстандын тарыхында парламент 3 жолу өзүн өзү таркаткан учурлар болгон. Бул маселе боюнча өз оюңузду комментарийге жаза кетиңиз, видеону бөлүшүүнү унутпаңыз. Сиздер менен мен Оргубаев Бектур болдум. Саламатта калыңыз.